Бүгүн биз сөз кылчу тема филлер деп аталат. Бул адамдын бетиндеги жана тулку боюндагы чуңкурчаларды толтуруу үчүн атайын иштеп чыгарылган препарат. Кыргызча которгондо толтургуч дегенди билдирет. Ал эми филлерди иштетүү ыкмасы контурдук пластика деп аталат. Филлердин бир нече түрү бар. Курамында гиалурон кычкылы бар филлерди колдонушат. Өнүккөн өлкөлөрдө 40-50 жылдарга чейин мунун ордун силикон колдонуп келген. Анын ден соолукка терс таасири болгондуктан токтотуп коюшкан. Андан кийин коллаген филлерин колдонууга өтүштү. Эң популярдуу филлер бул кальций радиес болуп эсептелинет. Фибробласттар активдештирүүчү майда заттар бар. Радиес бул терини жашартып, фибробласттарды активдештирип, коллагенди көп бөлүп чыгаргандыктан аны колдонгон соң тери жашарып, агарып, жалтырап калат. Сүт кычкылы филлерди да теридеги коллагендин санын көбөйтүп, аны жашартат, бирок ал дароо көлөм бербейт. Сайылгандан 4-5 жума өтүп, терапевтик эффект берилгенден кийин гана көлөм өзгөрөт. Ал эми гиалурон кычкылын териге куйганда ал нымдашып, жылтырап, теридеги буручтарды кетирет. Мунун пайдалануу техникасы да жеңил, баасы да чөнтөккө чак. Ошол себептен бизде ушул филлердин түрү көп колдонулат. Гиалурон кычкылы биздин организмде биополимер болуп эсептелинет. Башкача айтканда, адамдын организминен да гиалурон бөлүнүп чыгат. Анын узун же кыска чынжырчалары болот. Ошого жараша гиалурон кычкылы суюк жана коюу болуп бөлүнөт. Суюк кычкылды терини жана эринди нымдаштырууга колдонобуз. Ал эми чынжырчалары тыгыз жайгашкан катуу филлер жаак эттерин ийикти чоңойткондо чекени түздөгөнгө керектелет. Жумшактары көздүн тегерегиндеги эриндерге майда буручтарды жазуу үчүн колдонулат. Мындайча айтканда, филлер 3кө бөлүнөт. Жеңил буручтарга, орточосу эринди нымдаштырууга, ал эми катуу курамы тыгызы жаак эттерин ийикти чоңойтконго жана чекени мурунду түздөөгө керек. Ар бир филлердин колдонуучу жери бар. Филлерге 25 жаштан өйдө кабыл алынат. Ага чейинки айымдардын гиалурону сулуулугу жетиштүү болот. 25 жашка чейин адамдын организми өсөт, андан кийин каарып баштайт. Биринчиден, адамдын дене табы көтөрүлүп, өзүн жаман сезип жатса, бул процедураны жасоого болбойт. Оозунда герпес инфекциясы бар кезде кош бойлуулуктарга, бала эмизгендерге, онкологиялык жана аутоиммундук ооруларга да жасалбайт. Контурдук пластикага келген адамга эрежелердин тизмеси берилет. Анда эмне кылууга болору жана эмнеге тыюу салынганы жазылат. Ошону туура аткарганда баары жакшы болот. Эринде жасалган болсо ысык суук тамактарды жегенге, тиштегенге болбойт. Филлер сайылгандан кийин 2 жума ичинде ошол жерге толук жайгашат. Ушул аралыкта мончого барбай, ошол жерди укалабай жана көмкөрөсүнөн жатпай туруу керек. 40 жаштан өтүп калган айымдарга кээде филлер терс жыйынтык берип калышы мүмкүн. Ал баарына жардам берет, бирок аны туура убакта колдоно билүү зарыл. Келгендердин баарын эле кармап алып контурдук пластика жасай берүү да туура эмес. Мисалы, аялдын бети кургак болсо, бырыш басса, таасири жакшы болбойт. Алгач анын бетин нымдаштыруу керек. Бул үчүн ага суюк гиалурон колдонулат. Антпесе чуңкурчалар толгону менен сулуулук тартуулабайт. Башкача айтканда, бардык көйгөйдү эле чече берет дегенге болбойт. Эгер айым бет келбетине филлер койдурууну кааласа, сөзсүз түрдө жогорку билими бар врач-косметологго кайрылышы керек. Филлерди орто билими бар медайымдардын сайган кылкоогу жок. Врач гана кое алат. Биздин бетибизде көп кан тамырлар бар. Адамдын бет түзүлүшүнүн анатомиясын билбеген адис койгон филлер артерияга кетип калса, адам сокур болуп калышы ыктымал. Мындай кооптулук жаралбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Анан да кан айланууну филлер тосуп калып, бара-бара кан жетпей калган жерлердеги ткандар чирей баштайт. Бул биринчи күнү билинбейт. 3-4 күндөн кийин филлер койгон жери шишип, карайып баштайт.